Bu vakta çeyin bizden 20'ye yakın bütürücüler oldu. Biz başında oylanğımız, bizim bütürücü ballar gez özlerici oluşup, ondan keyin emne cümüş kılıp atat, ortasında dostluk, ıntımak, birimdik bolsun dep, alар şunday jırında jok degende bir jolu mektepte joluşup, pilav günü dep aytabız. Şunday hazırki gündeki jaş yollarını, cümüşlere kanday, kıyınçılıkları barbı, gerek bolganda bir-birine yardım berip, şunda bir bolsunlar dep, elge kızmat, kantep beri alat, algan bilimini, andan keyin yetişkendigini özüne, ata-enesine, eline kanday kızmat bersin degen maksat kantip ulan tat, biri menen söyleşip, dostlaşıp degen oy menen bu pilav gününü oylanğanbız. Pilav günü dep bayaqı bizde pilav degen bizde plov da. Plov degen biz sıylуу konoкторго gana жасайбыз da. Анан ар жылы биздин мектеп бүтүрүүчүлөрдү баягы кайра чогултуп бири менен көрүшүп неметип турсун, кабар алып турсун мектептен деп как сыйлуу конок катары чакыргандыктан ошентип пилав күнү болуп аталып калса керек деп ойлойм да. Анткени ал күнү баарыбыз барабыз, чогулабыз, сагынычыбызды таркатабыз, эжеке агайларыбызды көрчүк. Азыр көпчүлүк уже кетип деле калышты да. Ошентсе деле барып мектебибизди көрүп эски күндөрдү эстеп аябай жакшы чувстволор менен кайтабыз да. Hazır bugün de buyursa pilav gününü bizim bütücülerin çoğuluşkanını online kılıp çatabız. Bul da men oylum özünce bir jıl dep tarihte kalat, esте kalat turgan nerse. Билбейм, мен билген эч бир мектеп мынтип өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнөн кабарда калбайт. Бири менен деп байланыштагы түзүп бербейт да. Бул деген бизге ошо мектептин түзүп берип атканы аябай чоң нерсе. Анткени мындай мүмкүнчүлүк жашоодо кааласаң да көрүшө албай калышың мүмкүн. Келгенде бири-бирибизди көрүп, аябай эски күндөрдү эстеп, эжеке агайларыбызга баягы убагында айта албаган рахматтарыбызды ошондо айткан учурларыбыз болгон. Баягы капаста жүргөн куштай болуп эле баары бизди коргоп жүрсө, мындай дүйнөгө ачылып мындай университетке баргандачы аябай кыйналганбыз. Чында ошондо мугалимдердин кадырын билгенбиз, канчалык бизге аяр мамиле жасаганын билип, анан пилав күнүндө барганда рахматыбызды айтып аябай ыраазы болгон күндөрүбүз болгон. Сапаттын жакшы бир эң чоң артыкчылыктарынын бирөөсү ошол бүтүрүүчүлөрдү жөн койбойт да. Ар дайым ошол лицейден бир куратор болот, биз менен тыгыз байланышта ар дайым. Анан ошол ар кандай маарекелерде, ошол жакшы майрамдарда, мисалы айт күндөрү, башка күндөрү ошол биз байланышта болуп жолугушуп турабыз. Ар бир жолугушуубуз пилав күнүндө биздечи отуруп алып, ошо эски баягы өзүбүздүн окуяларыбызды эстеп, азыр биздин возраст ушундай болуп калыптыр да. Бүгүнкүгө чейин ошо сапатты бүтүргөнүмө аябай баягы сыймыктанып, мен түркчө айтканда гурур дүйүyorum. Bizim bütürücülerimiz, oğul kızlarımız en negizgisi ар дайым eline kızmat verip tursun. Bizim bardık maksat bütken baldardın algan bilimini, algan tarbiyasını birinci özüne paydası teysin. Ata-enesine paydası teysin. Andan keyin eline, yurduna kızmat versin. Intımakta bolsun, birimlikte bolsun. Ар дайым özünün şunda yetişken degeni elge kızmat bolup bersin degen oydobuz.